Саламатсыздарбы ардактуу биздин радио угармандар. Кутман күнүңүздөр менен достор. Сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү уктурууда сиздер менен ыйык жазуудагы бир каармандын жашоосу жөнүндө бөлүшүүнү туура көрдүк. Элестетсеңиз, топ майдан талаасынан артты көздөй чегинип толтура аскер качып баратат. Коркконунан өңдөрү кумсарып, көздөрү алайган. Алардын ушунчалык үрөйү учкандай эмне болуп кетти? Баарынын үндөрү калтырап, бир эле кишинин атын кайра-кайра кайталап жатышат. Ошол өрөөндө баарынын жүрөгүнүн суусун алып титиреткен 6 киши турган эле. Дөөдөй болгон андай кишини Дөөт өмүрү көргөн эмес. Ал Галиат деген киши болчу. Дөөт жоокерлердин кайратын качырып, жүрөгүнүн үшүн алган ушул киши экенин түшүнгөн. Жада калса, аябай оор соотун чечкен күндө да ал эки кишиден салмактуу болмок болушу керек. Ооба, Галиат мыкты куралданган, душманын эки чайнап бир жуткан дасыкан мыкты жоокер болчу. Ал менменсине бүт Исраил кошунун беттешүүгө чакырып, өз күчүнө чиренип турат. Гүрүлдөгөн үнү менен Исраил жоокерлерин да, жада калса Шаул падышаны да өрөөндү жаңырта мазактап жатат. Галиат согушту жекеме-жеке кармаш менен эле бүтүрүп коймокчу. Галиат Исраилдин жоокерлеринин дагы, падышанын дагы жүрөгүн майтарып койгон эле. Пелиштиликтердин кошууну менен ысрайылдыктардын кошууну согуш баштабай маңдай тескей тизилип туруптур. Галиат болсо бир айдан ашык убакыттан бери күн сайын ысрайылдыктарды кекелеп, шылдыңдап жатты. Буга Дөөттүн жаны кейит. Исраил падышасы баш болуп, бүт жоокерлердин, анын ичинде Дөөттүн 3 агасынын суу жүрөк болуп калганы кандай гана аянычтуу. Дөөт бул бутпарастын Исраил аскерин эле эмес, Исраилдын Кудайын мазактоого батынганын ойлоп ачууланат. Бирок Дөөт жаш улан, анын колунан эмне келмегиле? Кымбаттуу угармандар, айтып кеткен окуядан артка серип салып, ошондон бир нече ай мурун болгон окуядан кеп кылалы. Күн кечтеп бараткан маал, Дөөт Бейтлехемге жакын жердеги тоонун борунда атасынын коюн кайтарып жүрөт. Ал кызыл жүздүү, көздөрү жайнаган келишимдүү, эстүү жигит. Табияттын кооздугуна шыктанып, мемиреген тынч убакта арфа чертип Кудайды даңктабырдайт. Ошонун аркасында чебердиги улам артып барат. Ошондой кечтердин биринде атасы Жешай киши жиберип аны алдыртат. Үйүнө барса, атасы бир улгайган киши менен сүйлөшүп отурган болот. Ал Шемуэл пайгамбар болчу. Кудай аны Жешайдын уулдарынын бирин кийинки падыша кылып дайындоого жиберген эле. Шемуэл пайгамбар Дөөттүн агаларын көргөн болчу. Бирок Кудай алардын эч кимисин тандабаганын айткан. Дөөт кирип келгенде Кудай Шемуэлге «Ушуну майла, анткени мен ушуну тандадым» деген. Ошентип, Шемуэл пайгамбар май куюлган идишти алып, агаларынын көзүнчө Дөөттүн башына куят. Ошондон тартып анын жашоосу толук өзгөрөт. Теңирдин руху Дөөт менен болот. Дөөт ошондон кийин падыша болууну эңсеп текээрден аштады беле? Жок. Ал ошондой чоң жоопкерчиликти аркалай турган убак келгенин Кудай ыйык рух аркылуу билдиргиче күтүүгө даяр болгон. Дөөт баштагыдай эле атасынын коюн кайтарып жүргөн. Койчулук милдет жан аябастыкты да, эр жүрөктү да талап кылган. Дөөт атасынын койлорун 2 жолу, биринде арстандан, экинчисинде аюудан сактап калган. Дөөт жырткычтарды алыстан эле кууп жиберген эмес. Ал өзү кол салып, алар менен кармашкан. 2 жолкусунда тең жап-жалгыз эле ач жырткычты өлтүрүп койгон. Арадан убакыт өтүп, аны дагы чакыртышат. Шаул падыша Дөөт тууралуу угуп калып, өзүнө алдырат. Ошол убакта Шабыл падыша Кудайдын буйруктарын аткарбай койгондуктан, анын ырайымынан ажырап калган эле. Кудай андан өз рухун алып салгандыктан, жаман рух аны көп кыйначу. Ошондой учурда ал ачуулуу жана каардуу болуп кетчү. Андайда бир гана нерсе, музыка тынчтандырып, көңүлүн көтөрчү. Шабылдын кызматчылары Дөөттүн мыкты музыкант жана мыкты жоокер экенин угушат. Ошентип Дөөт падышанын музыканты жана курал көтөрүүчүсү болуп кызмат кыла баштайт. Чындыгында, ишеними күчтүү болгон Дөөттөн биз жаштар көп нерсени үйрөнө алабыз. Ал бош убактысын Кудай менен болгон мамилесин бекемдей турган нерселерге жумшаган. Андан тышкары, кийин кереги тие турган шык жөндөмдөрдү өөрчүткөн. Эң маанилүүсү, ал Кудайдын рухуна жетектелген. Ооба, чындыгында Дөөт баарыбызга мыкты үлгү калтырган. Шаул падышага кызмат кылып жүргөн маалда Дөөт кээде атасынын коюн кайтарганы үйүнө барып келип турчу. Окторунун башында айтылган окуя ошондой учурлардын биринде болгон. Дөөттүн атасы аны согушка аттанган 3 агасынан кабар алып келгенге жиберген. Дөөт атасынын айтканы боюнча тамак аш көтөрүп алып өрөөңгө агаларына келген эле. Ошентип, эң башында баяндалган көрүнүшкө күбө болгон 2 кошун өрөөндүн 2 тарабында Пелиштиликтер бир тоонун боорунда, Исраилдыктар 2 тоонун боорунда турушуптур. Дөөт буга чыдап туруп алган эмес. Чыныгы Кудайдын аскери ушул кишиден, болгондо дагы бутпарас кишиден үрөйү учуп корккону кандай? Дөөт Галиатты түзмө-түз эле Кудайды маскарлап жатат деп түшүнөт.
Ошондуктан жоокерлер менен Голиатка каршы чыгууну сөз кыла баштайт. Бир аздан кийин муну агасы угуп калат. Ал инисине ачууланып, сен бул жакка салгылашты көргөнү келдиңби деп урушат. Дөөт болсо ага, мен эмне кылдым? Жөн эле сурап койсом да болбойбу дейт. Андан кийин Дөөт чечкүндүү түрдө Голиат менен беттешүү тууралуу айта баштайт. Акыры анын сөздөрү шабуулга да жетет. Падыша аны өзүнө чакыртат. Дөөт шабуулга кирип, кайрат берерлик жана шыктан арлык сөздөрдү айтып, эч ким коркпосун дейт. Себеби шабуулдун дагы, кызматчыларынын дагы жүрөгү мокоп калган эле. Алар балким өздөрүн Дөө Голиаттын жанында кичинекей эле болуп каларын ойлоп, аларды заматта эле кум жам кылганын элестетишкендир. Бирок Дөөт таптакыр башкача ой жүгүрткөн. Ошондуктан Голиат менен беттешүүгө өзү чыгаарын айткан. Шаул падыша, сен ал пелиштилик менен согуша албайсың. Анткени али жашсың. Ал болсо жаштайынан жоокер деп каршы болот. Дөөт чын эле жаш бала беле? Жок, ал бала эмес болчу. Бирок согушка чыга тургандай да куракта эмес болчу. Балким ал аябай жаш көрүнсө керек. Анткени менен ага чейин эле анын эр жүрөк, күчтүү жоокер экени маалым болчу. Балким Дөөт өспүрүм курактан өтүп бараткан улам болгондур. Дөөт Шаул падышаны нандырыш үчүн арстан, аюу менен кармашканын айтат. Ал мактанганбы? Жок. Дөөт аларды кимдин күчү менен жеңгенин билген. Ал мени арстан менен аюудан куткарган Кудай бул пелиштиликтин колунан да куткарат дейт. Акыры Шаул падыша, анда бара бер, Кудай сени менен болсун деп макул болот. Кымбаттуу угармандар, силердин дагы Кудайга болгон ишенимиңер Дөөттүкүндөй күчтүү болушун каалайт билеңер. Дөөттүн ишеними куру кыялга негизделген эмес болчу. Анын ишеними Кудай жөнүндөгү билимге, тажрыйбасына негизделген эле. Ал Кудайдын мээримдүүлүк менен коргогон, убадасын дайым аткарган Кудай экенин билген. Эгер биздин дагы ишеним ошондой күчтүү болууну кааласак, ыйык китепти окуп, Кудай жөнүндө көп нерсени билишибиз керек. Билгендерибизге ылайык жашаганыбыздын пайдасын көргөн сайын ишенимибиз бекемделе берет. Ошентип Шаул падыша Дөөткө өзүнүн туулгасын, соотун кийгизет. Анын кабарчыктуу жес сооту Голиаттыкынан кем калчу эмес. Бирок Дөөт таштай салмактуу кийимди кийип, ары-бери басып көрөт дагы аны менен кыймылдай албасын түшүнөт. Ал машыккан жоокер болбогондуктан андай кийимди кийип көнгөн эмес болчу. Анын үстүнө ысрайылдыктардын баарынан боюзун болгон Шаулдун кийими Дөөткө аябай чоң болуп калмак. Ошол себептен улам Дөөт анын баарын чечип таштап, кой жайып жүргөндөгү көнгөн кийимин эле кийүүнү туура көрөт. Дөөт кой кайтарганда буюмдарын салып жүргөн баштыгын асынып, салмоорун алат. Салмоор бир караганда болбогон нерседей көрүнгөнү менен оңой курал эмес болчу. Алаканы эки учуна бекитилген 2 кайыш боосу бар салмоор койчулардын мыкты куралы эле. Салмоордун алаканына таш салып, төбөдөн жогору айлантып туруп, бир боосун кое бергенде таш атылган октой учуп барып мээленген жерге таамай тийчү. Ал мыкты курал болгондуктан аскер кошунунда атайын салмоорчулардын тобу болгон. Дөөт ушундайча куралданып душманы менен кармашууга бет алат. Анын өрөөндөгү какшып калган суунун нугуна туруп, жалындуу тиленип, эңкейип жерден 5 жылмакай таш тандап алганын элестетсек болот. Андан соң ал майдан талаасына чуркап жөнөсө керек. Чындыгында Голиат аны менен таймаша турган душманын көргөндө эмне деп ойлоду экен? Ыйык жазуудан пелиштилик Дөөттү көргөндө жекире карады. Анткени Дөөт жаш, кызыл жүздүү жана келишимдүү жигит эле. Анан пелиштилик Дөөткө мага таяк көтөргүдөй мен итминби деди. Пелиштилик Дөөткө өз кудайларына озанып каргыш айтты. Пелиштилик Дөөткө бери кел, сенин денеңди асман куштары менен талаа жырткычтарына салып берейин деди. Дөөт болсо пелиштиликке мындай деп жооп берди: сен мага каршы найза, кылыч калкан менен келе жатасың. Мен болсо сага каршы өзүң шылдыңдаган Ысрайыл аскеринин кудайы Себойот Теңирдин атынан келе жатам. Бүгүн Теңир сени менин колума салып берет. Мен сени өлтүрүп, башыңды кесип, пелиштилик аскерлердин өлүктөрүн асман куштары менен жер жырткычтарына берем. Ошондо бүт жер жүзү Ысрайылда Кудай бар экенин билет. Ошондо бул жерге чогулгандардын баары Теңирдин кылычсыз жана найзасыз куткараарын билет. Анткени бул Теңирдин согушу. Ал силерди биздин колубузга салып берет деп жазылганын окуйбуз. Кудайга бекем ишенген Дөөт баарыбызга эң сонун үлгү калтырган. Кырчындай жаш жигиттин Голиатка сен мага каршы 2 найза, кылыч менен келетасың. Мен болсо сен мазактаган Кудайдын, Ысрайыл аскерлеринин, асман аскерлеринин Кудай Теңирдин ысымы менен баратам деп тайманбай айтканын элестетсеңиздер. Дөөт адамдын күчү, куралы эч нерсе эмес экенин түшүнгөн. Голиат Кудайга карат келтирген болчу. Андыктан Кудай ага сөзсүз жооп кайтармак. Дөөт айткандай эле ал Кудайдын согушу болчу. Дөөт Голиаттын көлөмүн, куралын көрүп турган эле. Бирок ал нерселердин баардыгы Дөөттүн үрөйүн учурган эмес. Ал Шаулга жана анын жоокерлерине окшоп, өзүн Голиатка салыштырган эмес. Дөөт Голиатты Кудайдын көз карашы менен караган.
Бою 3 метрдей болгон Голиат баарынан чоң болчу. Бирок ааламдын эгедеринин көз алдында Голиат кумурскадай эле болгон. Дөөт аны көздөчүргө баратып, баштыгынан ташын алып чыгат. Анан ал ташты салмоорго салат дагы ышкыргандай үн чыккыча катуу айлантат. Курал көтөрүүчүсүнүн артынан келаткан Голиат дөөткө жакындагандан жакындай берет. Бул жолкусунда Голиаттын боюнун узундугу тескерисинче зыян алып келмек. Анткени анын калканын көтөргөн кулу анын башын тоса албайт болчу. Ошондуктан дөөт аны башка мээлейт. Анан салмоордун бир боосун кое берет. Таш зуулда учуп баратканда баары демин ичине катып туруп калышат. Дөөттүн ташы жаза тийип калбашына Кудайдын кам көргөнү шексиз. Ошентип таш Голиаттын так чекесине тийип батып кетет. Алп денелүү Голиат күп этип көмкөрөсүнөн кулап түшөт. Муну көргөн курал көтөрүүчүсү жүрөгү оозуна келип качып жөнөсө керек. Дөөт Голиаттын жанына келип, анын кылычын сууруп чыгып, башын кыя чабат. Ошол убакта Шаул менен жоокерлерине кайраты кайтып келет. Алар уран чакырып белиштиликтерди кууп жөнөшөт. Дөөт Голиатка Кудай силерди колубузга салып берет деп айткандай эле ысырайылдыктар жеңишке жетет. Бүгүнкү күндө балким согушка катышпай элебиз. Ошентсе дагы биздин Кудайга болгон ишенимибиз дөөттүкүндөй күчтүү болушу керек. Биз дагы ага окшоп сыйынууга жана даңкталууга татыктуу Кудайды ишеним көзүбүз менен көрүшүбүз керек. Кээде көйгөйлөрүбүз дөөдөй болуп сезилиши мүмкүн. Бирок алар кудурети чексиз Кудайга салыштырмалуу кыпкымындай эле болуп калат. Эгер Кудайдан суранууну, тиленүүнү тандасак жана ага дөөттөй болуп бекем ишенсек, эч бир кыйынчылык, эч бир көйгөй жүрөгүбүздү түшүрө албайт. Ооба, Кудайдын күчүнө эч нерсе тең келбейт. Кымбаттуу угармандар, биз кимдир бирөөгө качан ишеним арта алабыз? Качан биз ал адамды жакшы билгенде? Ошондуктан Кудай Теңирге бекем ишеним арта алышыбыз үчүн аны биз терең таанышыбыз керек. Кудайды болсо каяктан жакшы тааный алабыз? Албетте анын сөзүнөн. Кудайдын сөзүн, ыйык жазууну канчалык көп окуган сайын биз ишенген Кудай Теңир кандай экенин билип, саана, түйшүк коркунучтарыбызды ага тапшырып, көп нерсенин үстүнөн жеңишке жете алабыз. Дөөт кантип өзүнөн чоң алып Голиатты жеңди. Биринчиден, дөөт ал ишенген Кудай тирүү экенин билген. Тоолугу менен ишеним арткан жана адамдын көзү менен караганда көлөмдүү, чоң, коркунучтуу, үрөйдү учурган күчтүү нерселер жаратуучу Кудайдын алдында эч нерсе арзабаган нерсе экенин билген. Балким жашообузда кыйынчылыктар, көйгөйлөр болуп жаткандыр. Ысрайыл элиндей болуп коркуп, алга кадам таштай албай, көз алдыбызды чоң көйгөй ээлеп калдыбы? Же дөөттөй болуп, чоң көрүнгөн көйгөйлөрдүн артында турган улуу даңктуу Кудайды көрүп, эч нерседен коркпостон кадам таштап жатабызбы? Бүгүн дагы угарман, ишенимибизди текшерип көрсөк болот. Кудай сиздерге батасын берсин. Ошентип кымбаттуу угармандар, биздин жаштарга арналган уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан аба толкунунан үн алышканча бар болуңуздар.